Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар? Маанайыңар жакшыбы? Сабактарга даярсыңарбы? Эгерде сабактарга даяр болгон болсоңор, кыргыз адабияты сабагын баштайбыз. Балдар, сабагыбызды көңүлдүү баштоо үчүн төмөнкү менин жылдызчам көнүгүүсүнө көңүл бурабыз. Бул көнүгүүнүн шарты, балдар, ар бирибиз өзүбүздүн атыбызды жылдызчаны тегерете жазып, баш тамгалары менен өзүбүздүн кандай жакшы сапаттарыбыз бар экендигин белгилейбиз. Балдар, силер билесиңер, биздин ар бирибиздин жеке өзүбүздүн жылдызыбыз бар. Ошол жылдызыбыз ар дайым бийикте турушу үчүн, ар дайым жанып, жаркырап туруусу үчүн биз өзүбүздү жакшы сапаттарга калыптандырышыбыз керек. Качан гана адам баласы өзүн жакшы сапаттарга калыптандырганда, анын жылдызы ар дайым жаркырап, жанып турат. Келгиле балдар, ушул көнүгүүгө мисал катары мен силерге Актан деген атты мисал катары бере кеттим. Актан акылдуу, камкор, тайманбас, ак көңүл, намустуу жигит. Мына балдар, кыздардан дагы бир атты силерге мисал катары көрсөтө кетейин. Эскерте кетүүчү нерсе, балдар, силердин атыңар 5 тамгадан көп же 5 тамгадан аз болсо деле эч кандай көйгөйдү жаратпайт. Болгону силер атыңарды жылдызчаны тегерете гана жазып, тамгаларды иреттей жайгаштырып, өзүңөрдүн жакшы сапаттарыңарды белгилешиңер керек. Жасмин, жылдыздуу, адамгерчиликтүү, сабырдуу, мээримдүү, илимдүү, назик кыз. Мына балдар, ушул сыяктуу кылып ар бирибиз өзүбүздүн жакшы сапаттарыбызды жазып, өз жылдызыбызды жандырып алайлы. Сабагыбызды мындан ары улантайлы, балдар. Бүгүнкү сабакта биз силер менен фантастикалык чыгарма жөнүндө маалымат алабыз. Кусейин Эсенкожоевдин өмүр баянынан айрым маалыматтар менен таанышабыз. 3-шаар аңгемесинин жалпы мазмунун түшүнөбүз. Ошондой эле аңгемедеги каармандын иш аракеттерин талдайбыз. Чыгармадагы фантастика менен чындыкты айырмалайбыз. Жана аңгемени окуп түшүнүү менен аракетчилдикке жана максатка умтулууга багыт алабыз. Өткөн сабагыбызды эсибизге түшүрүп алайлы, балдар. Силер менен биз улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов агайдын Буг эне жомогун өткөнбүз. Буг эне жомогу боюнча мен силерге бир нече тапшырмаларды бергенмин. Ал тапшырмалардын жыйынтыгын көрсөтүүдөн мурун мен силерге Чыңгыз Айтматов агайыбыздын Ак кеме повестинин негизинде тартылган Ак кеме кинофильминин ичиндеги Буг эне жомогунан үзүндү көрсөтөм. Ал үзүндүдө Майрык Жаар Жез кемпир менен Буг эненин диалогу берилген. Ошол нерсени аябай көңүл коюп, жакшы тыңдап угуп тургула, балдар. Адам болуп жанын сактаган кандай?
Adamı köpkülük. Kuyugu batılık taştı gezinde boğsuz düğünüdün ketildiğini pırastan. Ay kırgı mundur yapma. Parabayla saklavasan minnenin var. İmçiksiz da iyipçe bana kaç. Olayla mı kılganın bu? Bu degen adam balası. Eresiyle cedip virgen bolgan. Senin tuğumdu kurtar. Yok. Bil. Bu den men oğlum bolup çıkmayat. Üz tuğanlarına karşılamak bile. Aytin bilet mi üstüne? Adam balasının boluna avcamalıkta küçüğü bolup. Dedi özüm bil. Lakin Tavrat sendedir. Мына балдар, биз силер менен буг эненин жана майрык чаар жез кемпирдин диалогуна күбө болдук, Балдар, буг эне эмне себептен балдарды асырап алды? Силер кандай ойлойсуңар? Азаматсыңар балдар. Демек биз бул окуядан жаратылыш боорукер экендигин билдик. Бул буг эне дагы жаратылыштын бир бөлүгүнө кирет балдар. Демек жаратылыш адам баласынын жашоосу үчүн аябай шарт түзөт. Биз ошол шартты туура багытта колдонушубуз керек балдар. Кийинки суроо: биз буг эненин ишеничин актай алдыкпы? Силер кандай ойлойсуңар? Азаматсыңар балдар. Буг эненин сөзүн эске түшүрүп алайлы. Буг эне жок, бул эми менин өз баламдай болуп чоңоет. Өз бир туугандарына кара санамак беле деген ишеничти артты эле. Бирок биз майрык чаар жез кемпир болжогондой айрым убактарда буг эненин тукумуна кол салып жаратылышка зыян келтирген учурлар дагы көп болуп атат. Азаматсыңар. Мыкты жооптор. Балдар, силер өткөн сабактан кийин жомокту окуп чыгып, үй тапшырмасы катары бул шилтеме менен кирип, тест тапшыргансыңар, баарыбыз. Ошол тесттин жыйынтыктарын карап чыгайлы. Бул тестке негизинен 38 окуучу кирип белгилеп катышкан, 2 окуучу тестке катышкан эмес. Тесттин биринчи суроосу буг эне жомогунун каармандарын көрсөт деген тапшырма болгон. Ал тапшырмага А жообундагы буг эне, хан, майрык чаар жез кемпир деп 32 окуучу туура белгилеген. Ал эми Б жообундагы Ума энени ашыкча көрсөткөн 4 окуучу болгон. Бул Ума эне ашыкча каарман эле балдар. Кийинки В жообунда 2 окуучу буг эне, майрык чаар жез кемпир, ошондой эле бай деп койгон. Бул жерде бай деген каарман ашыкча көрсөтүлгөн эле. Ошондо А жообун 32 окуучу туура белгилеген. Экинчи тапшырмада балдар: жылдыздар адам болсо көккө батмак эмес, балыктар адам болсо сууга батмак эмес. Бул сөздү ким айткан деген тапшырма болгон. Ага 6 окуучу буг эне деп туура эмес жооп беришкен. 29 окуучу майрык чаар жез кемпир деп туура жооп берген. 3 окуучу хан айткан деп туура эмес жооп беришкен. Демек балдар, эсиңерге сактай жүргүлө: жылдыздар адам болсо көккө батмак эмес, балыктар адам болсо сууга батмак эмес деп майрык чаар жез кемпир кыргындан аман калган 2 баланы буг энеге тапшырып жаткан кезде айтат. Ушул нерсени эсиңерге сактай жүргүлө. Үчүнчү тапшырма силерге: жомок
токтоого төмөнкү түшүнүктөрдү дал келтиргиле деген тапшырма болгон. Ушул дал келтирүүнү 26 окуучу туура дал келтирген. 8 окуучу 2 гана окуяны дал келтирген. Ал эми 4 окуучу бирден гана түшүнүктөрдү дал келтирген. Ал түшүнүктөр: кол башчыдан айрылуу бул аза күтүү, күмбөзгө бугунун мүйүзүн коюу, өткөн тарыхын унутуу. Эл башчысы өлгөндө кол салуу бул салтты бузгандык болуп эсептелет, балдар. Мына ушундай тест аркылуу мен силердин кимиңердин текстти толук окуп чыкканыңарды текшерип алдым. Андан сырткары, балдар, биз буга эне жомогунун негизинде өзүбүз чыгармачылык менен иштеп, сүрөт тартуудагы тапшырма берилген. Ал сүрөт тартууну биз баалоо критерийлери менен карап чыкмак болгонбуз. Биринчисинде сүрөтүндө жомоктун окуясын камтый алышына карап, андан кийин сүрөттө бир мазмундун чагылышына, ошондой эле боекторду туура колдонулушуна карап өзүбүздү баалайбыз дегенбиз. Силердин азыр мага келген сүрөттөрүңөрдү жайгаштырганмын. Ушул сүрөттөрдү көрүп, ар бирибиз жогоруда көрсөтүлгөн баалоо критерийлеринин негизинде баалайлы. Бул сүрөт Асаналиев Элмураттын сүрөтү. Токтомаматова Маликанын сүрөтү. Жуманазарова Арукенин, Нурдинова Асылжандын, ошондой эле Кулназарова Асянын, Жусупбеков Байхандын сүрөттөрү. Ошондой эле дагы калганыңардын сүрөтүңөрдү дагы бере кеттим. Силерге эскерте кеткендей, бул сүрөттөрдү жогоруда көрсөтүлгөн баалоо критерийлеринин негизинде өз алдыңарча баалап көргүлө. Балдар, сабагыбызды тапкыч окуучу көнүгүүсү менен улантабыз. Бул көнүгүүдө силерге боштуктар калтырылып, сүйлөмдөр берилген. Бул жерлерге өзүңөр ойлонуп туруп, маанисине туура келген сөздөрдү коюп көргүлөчү, балдар. Мен ойлойм, балдар, силер туура таптыңар деп. Келгиле анда силер канчалык деңгээлде туура таптыңар, чогуу байкап көрөйлү. Жакшылыкка жакшылык ар адамдын иши. Демек, балдар, бизге жаратылыш жакшылык кылып жатабы? Биз ага жакшылык менен жооп беришибиз керек. Бул жакшылыкка жакшылык жооп кайтарган бул ар адамдын иши. Анан жакшылыкка жамандык көр адамдын иши. Жакшылык кылган адамга кайра жамандык кылсак, биз эгер көр адамдын ишин кылган болобуз. Биздин чыгармабызда ушундай каармандар болдубу, балдар? Силер кандай ойлойсуңар? Кайсы каармандар жакшылыкка жамандык кылды? Азаматсыңар, жер чапчыган байдын балдарын мисал келтирсек болот, жер чаптыган байдын балдары 18 айры бугун өлтүрүп, анын мүйүзүн алып келип, өздөрүнүн каза болгон атасынын күмбөзүндө коюшуп. Бир убактарда ошол буг эне ошол атасын сактап калып, жакшылык кылып, өзүнүн балдарындай кылып кам көрүп багып чоңойт деле, алар ага, анын балдары ага кайра жамандык кылып атат. Демек, көр адамдын ишин кылып атат, балдар. Жамандыкка жакшылык эр адамдын иши. Эгер бирөө сага жамандык кылган болсо, ага жакшылык менен жооп кайтарган болсок, бул анда эр адамдын иши болот. Жамандыкка жамандык кем адамдын иши. Ал мага жамандык кылды эле, мен дагы жамандык кылам дей турган болсок, кемдик кылат кетсе, балдар, кем адамдын ишин кылат экенбиз. Ошондуктан ар дайым жакшылыкка жакшылык менен жооп берип жүрөлү. Балдар, бүгүнкү биздин силер менен өтүүчү жаңы темабыз Хусейин Эсенгожоев агайдын 3-шар фантастикалык аңгемеси.
Балдар, биринчи биз силер менен фантастика сөзү боюнча түшүнүп алып алайлы. Кандай чыгармаларды биз фантастикалык чыгарма дейбиз? Ошол суроолорго жооп алып алайлы. Келгиле. Фантастика сөзү француз тилинен алынган, бизче которгондо акылга сыйбагандык дегенди түшүндүрөт. Ал эми балдар, фантастикалык чыгарма илим менен техниканын кийинки өсүшүнө байланыштуу али боло элек, болушу мүмкүн же деги эле болушу мүмкүн эмес окуялар жөнүндө ойдон чыгарылып жазылган чыгармалар. Илимий фантастикалык чыгармаларда сүрөттөлгөн нерселер жазуучунун кыялынан, көркөм ой жүгүртүүсүнөн гана жаралат. Көрдүңөрбү балдар? Демек биз фантастика деген сөздү түшүнүп алдык жана кандай чыгармаларды фантастикалык чыгарма дейт экенбиз. Ушул суроолорго жооп алып алдык. Келгиле анда Хусейин Эсенгожоев агайыбыздын өмүр таржымалына көз чаптырайлы. Хусейин Эсенгожоев 1920 жылы Ичке Булуң айылында жарык дүйнөгө келген. Ичке Булуң айылы азыркы Жети Өгүз районуна карайт, балдар. Бирок эрте жашынан ата энесинен ажырап, жетим өсүп, байкесинин колунда тарбияланат. 1937 жылы 17 жашында мектепти бүтүп, Кыргызстан мамлекеттик педагогикалык институтка келип тапшырат, балдар. Институтта окуп жүргөн убагында институттун акыркы курсунда Алматыдагы офицерлерди даярдоочу согуш мектебине жөнөтүлөт. Ал согуш мектепте кыска убакыттын ичинде эң мыкты деңгээлде бүтүрүп, офицердик наам менен Москва алдындагы катуу салгылашка жөнөйт. Ошол Москва алдындагы катуу салгылашта 20дан жаңы ашкан убагында 1944-жылы каза болот. Хусейин Эсенгожоевдун Саякатчы бала, Үчүнчү шар, Родинанын уулу жана башка көптөгөн илимий фантастикалык чыгармалары бар. Ал ырларды, поэмаларды, очерктерди, фельетондорду жазган. Бирок эң өкүнүчтүүсү көбү бүтпөй калган. Ошондой эле, балдар, Хусейин Эсенгожоевдун котормосу менен Пушкиндин, Лермонтовдун, Маяковскийдин бир нече ырлары кыргыз тилинде жарык көргөн. Хусейин Эсенгожоев кыргыз балдар адабиятынын негиз салуучуларынын бири. Демек, балдар, биз силер менен Хусейин Эсенгожоев агайыбыздын өмүр таржымалы менен бир аз да болсо тааныштык. Келгиле анда ушул Хусейин Эсенгожоев агайыбыздын калеминен жаралган Үчүнчү шар фантастикалык аңгеменин биринчи бөлүгүнө көңүл бургула. Үчүнчү шар чыгармасын элестетип көргүлөчү өз алдыңарча, балдар. Бул чыгарма эмне жөнүндө жазылган деп ойлойсуңар? Азаматсыңар. Келгиле анда силердин болжогон оюңар туура чыгабы, кандай чыгарма экендигин силер менен чогуу байкап көрөйлү. Бала бир күнү асманда калкып жүргөн жаандын булуттарын, абада сызып учуп жүргөн канаттуу куштардын учушун байкап, алардын асманда учуп жүргөндүгүнүн себептерин таба албай, көп ойлонуп жүрдү. Көпкө чейин анын себептерин чече алган жок. Анын мындай окуянын чындыгына жетүүдөгү максаты чоң эле. Ал ага көптөгөн китептерди окуп жана тажрыйба кылуунун натыйжасы менен жетээрин билди. Изденип, аракеттенип, китептерди окуп жүрүп, өз оюндагы абадан жеңил буюмду тапты. Ал водород газы эле. Водород газы жалпы абадан 14,5 эсе жеңил экендигин билди. Ал водород газын бир шарга толтуруп куюп, оозун байлап, көккө кое берди. Ал шар жогорулагандан жогорулап, алыстагандан алыстай берди. Ал жеңил газдын булуттардан дагы бийик учушун билди. Балдар, окуя кандай уланышы мүмкүн?
Силер кандай ойлойсуңар? Азаматсыңар. Келгиле анда окуя силер ойлогондой уланабы же башкача уланабы? Чогуу байкап көрөлү. Бала экинчи шарды жасап, ага белгилүү ордукту көтөртүрүп көрүүнү ойлоп, өзү багып жүргөн итине үй жасап, жашоого шарт түзүп, дем алууга керектүү абасын даярдап, газга толгон шар менен чиркелиштирип, асманды көздөй учуруп жиберди. Ити белгилүү аралыкка чейин жерден башын карай көтөрүп, терезеден башын чыгарып барды да, алыстаган сайын карааны жоголуп, кайда кеткени белгисиз болду. Бала үчүнчү шарды жасап, аны менен өз учууну каалайт. Үчүнчү шарды жакшылап жасап, жашоого шарт түзүп, азык-түлүк камдап, белгисиз калың аба боштугуна жол тартат. Шар көтөрүлгөндөн көтөрүлүп, жердеги кыбыраган жан-жаныбарлар кичирейип барган сайын боз болуп көрүнбөй калды. Бир аздан кийин караңгы түнгө кезиге баштады. Кайда бара жаткандыгын сезе алган жок. Токтото да алган жок. Себеби ал шарды белгилүү жака буруу үчүн же башкаруу үчүн балада тетиги жок болгон. Шардагы газды чыгарып жиберүүнү ойлоду. Бирок чыгаруудан да коркtu. Себеби газдагы шарды чыгарса, токтоосуз барып жерге тиерин билди. Көктөгү суюк аба баланын дем алуусун кыйындатып, башын караңгылата баштады. Бирок ал абанын суюктугун эске алып, өзүнө коюу абадан кошумча камдап алган эле. Караңгы туңгуюкка камалды бала. Терезеден гана башын чыгарып, ар тарабын карайт. Караңгылыктан башка эч нерсе жок. Мына балдар. Силер баланын ордунда болгондо эмне кылмак элеңер, балдар? Азаматсыңар. Келгиле эми, бала эмне кылат экен? Чогуу байкайлы. Бала жерден кабар алгысы келди. Кат жазды да, аны нандын ичине салып, жерге карай ыргытып жиберди. Ал каттын мааниси: мен бир шар жасап, ал аркылуу жогору карай учтум эле, бирок шарымда кемчилдиктер болгондуктан белгисиз жолго түшүп, суюк абанын арасында кетип бара жатам. Менден башка эч бир жандын бардыгы сезилбейт. Мен 25 майда асманга учтум эле. Ошондон бери канча сутка болгондугун билбейм. Андыктан мен кат жазып, жер менен байланышууга туура келди, деп жазган. Баланын шары улам көтөрүлүп жогорулай берди. Аңгыча кулагына караңгылыктын арасынан бир добуш пайда болду. Көрсө ал добуш өз учурган экинчи шардагы ити экен. Экинчи шар жарылып калгандыктан ылдыйлап баштаган. Бала терезеден колун чыгарды да, итини дароо өзүнүн шарына кошуп алды. Итине кезиккенден кийин балада чоң кубаныч пайда болду. Эми эли журтум менен дагы кездешем деген үмүтү дагы чоң эле. Шар кылкылдап жогорулабай, акырындап төмөндөй баштайды. Бирок бул шардын жарылгандыгынан эмес, салмактын басышынан пайда болгон эле. Бир маалда жарык шооласы көзгө элестей баштады. Ит да чыдай албай, кыңшылап, шардын жерге түшүшүн күтүп жойполоктойт. Аңгыча бийик чокусун ак кар каптаган тоого жакындай берди. Асканын жанындагы көк чөптүү тектерге баланын шары келип конуп калды. Мына балдар, баланын шары асканын боорундагы көк тектерге келип конуп калды. Мындан ары бала кандай аракет кылышы мүмкүн?
Азаматыңар. Келгиле анда, мындан ары бала кандай аракет кылат экен? Жол жасап, ылдый түшүүгө же жогору чыгууга колдонула турган балада эч кандай шайманы жок эле. Бала зооканын боорунан жылчып аткан булактан суу ичип, үнөмдөп тамак жейт. Бирок ага жардам берүүгө адам болбоду. Ал күн сайын үйгө кетүүнүн аракетинде болду. Бирок ал жерден оңойчулук менен чыга албастыгына баланын көзү жетти. Мына балдар, биз силер менен 3-шар фантастикалык аңгеменин 1-бөлүгү менен таанышып чыктык. Келгиле эмесе, биз окуган чыгармабыз боюнча ой жүгүртүп көрөлү. Бул жерде силер туура же туура эмес деп жооп берип, өз оюңузду ырасташыңыз керек. Бала шарды жарып жиберди да, жерди көздөй ылдыйлап түшүп баштады. Бул ырастоо туурабы, балдар? Азаматсыңар. Бул ырастоо туура эмес. Себеби бала шарды жарып жиберүүнөн коркту. Себеби бала шарды жарса, токтоосуз барып жерге тиерин билди. Ал эми баланын шарынын жерди карай ылдыйлаганы бул өзүнүн ичине шарына кошуп алгандан кийин салмактын басышынан улам ылдыйлады, Азаматсыңар. Итине кездешкенден кийин балада чоң кубаныч пайда болдубу? Албетте, балада чоң кубаныч пайда болду. Себеби эми өзүмдүн эли журтум менен дагы кездешем деген үмүт дагы аябай чоң болду, балада. Кийинки ырастоо, балдар, водород газы суу составынын 3-2 бөлүгүн ээлеп, жалпы абадан 14,5 эсе жеңил. Бул ырастоо туурабы? Азаматсыңар. Бул ырастоо дагы туура, себеби водород газы суу составынын 3-2 гана бөлүгүн ээлеп, жалпы абадан 14,5 эсе жеңил болгондугу үчүн асманга карай көкөлөп учуп, бийиктерден, булуттардан дагы бийикке чыккандыгын байкадык, Бала далилдеди аны. Бала жерден кабар алгысы келип, кат жазат. Бул ырастоо туурабы? Азаматсыңар. Бул ырастоо туура. Бала жерден кабар алгысы келип, кат жазып, катты нандын ичине салып, жерди карай ыргытат, Азаматсыңар. Кийинки ырастоо, балада шарды башкаруучу тетик бар болгон. Бул ырастоо туурабы? Азаматсыңар, балдар. Эң сонун, бул ырастоо туура эмес, себеби балада шарды башкарууга же шарды токтотууга эч кандай тетик жок эле. Бала асмандан өзү сыяктуу адамдардын учуп жүргөндүгүн көрдүбү? Жок, бала асмандан өзү сыяктуу адамдардын учуп жүргөндүгүн көргөн жок. Балага караңгылыктан башка эч нерсе сезилген дагы, көрүнгөн дагы жок. Анда эмесе, балдар, кайра эле окуган чыгармабыз боюнча ой жүгүртөбүз. Бала чын эле шарды өзү жасап, өзү учту деп ишенүүгө болобу? Силер кандай ойлойсуңар? Азаматсыңар, балдар. Чындыгында ушундай кичинекей эле бала ушул нерсени өзү жасап, өзү учуп деүүгө бир аз болбойт. Себеби мындай нерсени жасоодо бизге сөзсүз түрдө улуулардын көмөгү керек, Ошондуктан буну биз чындык катары алууга болбойт. Кийинки суроо. Каарман эмне үчүн 2-шар менен итин учурду? Азаматсыңар, балдар. Каармандын экинчи ирет итин учуруусу бул водород газын текшерип көргүсү келди. Водород газы дагы белгилүү бир салмактагы оорукту көтөрүп, асманга көтөрүлө алабы? Ошону сынап көрүүнү чечти. Ошол ити асманга көтөрүлгөндөн кийин гана бала, демек, водород газы белгилүү оорукту өзү көтөрүп, асманга көтөрүлө алат деген жыйынтыкка келип, 3-шарды жасап, өзү көтөрүлдү асманга.
Бул чыгарма эмне үчүн фантастикалык чыгарма балдар? Силер кандай ойлойсуңар? Азаматсыңар балдар. Бул чыгармада биз байкадык жазуучунун кыялынан, көркөм ой жүгүртүүсүнөн жазылганын билдик. Ошондой эле аңгеменин ичиндеги бир топ жерлери чындыкка оошпойт. Ошондуктан бул чыгарманы биз фантастикалык чыгарма деп алдык. Балдар, сол жактагы сөздөр менен оң жактагы сөздөрдү байланыштырып, сөз айкашын жөө аркылуу түзүп көрөлү. Мисалы балдар, 3 деген сөздү кайсы сөз менен байланыштырсак, сөз айкашы келип чыгат? Азаматсыңар. 3 шар. Шар деген сөз менен байланыштырдык. Асманга деген сөздү кайсы сөз менен байланыштырабыз? Асманга сөзүн биз көтөрүлүү деген сөз менен байланыштырганда, асманга көтөрүлүү деген сөз айкашы келип чыкты. Ошондой эле азык-түлүк, кандоо деген дагы сөз айкашын пайда кылып алдык. Караңгы деген сөздү кайсы сөз менен байланыштырабыз? Азаматсыңар. Караңгы, түн. Ошондой эле акыркы биздин сөзүбүз кат деген сөздү жазуу деген сөз менен байланыштырабыз. Ошондо биз бир нече сөз айкаштарын жөө аркылуу түзүп алдык балдар. Сөздүктөр менен да иштеп көрөлү балдар силер менен. Силерде китебиңерде тетик жана водород газы деген сөздөр берилген. Бул сөздөрдү айрымдарыңар түшүнбөй калышыңар мүмкүн. Тетик деген сөз буюм деген сөз менен маанилеш балдар. Бул буюмдун дагы түрлөрү бар, ошого карап колдоно беребиз. Ал эми водород газы бул суутек газы балдар. Силер классыңар жогорулаган сайын химия сабагынан өтүп баштайсыңар. Бул H2O деп белгиленет. Демек, водород газы бул суутек газы. Балдар, эгерде силерге темабыз түшүнүктүү болгон болсо, келгиле анда үй тапшырмасына көңүл бурула. Үй тапшырмасында балдар силерге бир нече тапшырмаларды бердим. Ал тапшырмалардын маанисин толук карап чыгып, түшүнүп алгыла, кантип аткарабыз. Кийин силерде эжеке бул тапшырманы кантип аткарат элек, мен түшүнбөй калдым деген көйгөй болбошу үчүн балдар, мен силерге ар бирин бирден түшүндүрүп чыгайын. Биринчи тапшырмада балдар төмөнкү таблицаны толтуруп көргүлө деген тапшырманы бердим. Таблицанын биринчи бөлүгүндө аңгемедеги фантастика деп турат. Бул жерге биз аңгемедеги кайсы учурлар фантастика учурлары кайсы, ошону жазабыз. Ал эми экинчи бөлүгүнө анын чындыкка дал келүүсү. Ошол фантастика жерлери, кайсы жерлери чындыкка дал келет, ошону белгилеп чыгабыз. Мисал катары мен силерге шар менен учууду алдым. Бул албетте фантастика. Ал эми анын чындыкка дал келүүсү бүгүнкү күндө биз асманга учактар менен, ракеталар менен жогору көтөрүлүп учсак болот. Ушул сыяктуу кылып балдар калган бөлүктөрүн өзүңөр толуктап толтурула. Кийинки тапшырмада чыгарманын окуяларын ырааты менен толуктап, окуянын картасын түзүшүбүз керек. Бул жерде таблицалар берилген силерге балдар. Ошол таблицаларды дыккат толтурабыз. Башкы каарманга мүнөздөмө бер. Бул жерде биз башкы каарман бизде ким эле? Бала эле. Анын кандай мүнөздөмө беребиз балага? Ошол мүнөздөмөбүздү жазабыз өзүбүз. Ошондой эле асмандан жазылган кат кандай кат эле? Каттын мазмунун бергиле бул жерге. Андан сырткары балдар, окуянын башталышы кантип башталды эле окуя? Ошону жазабыз. Кийинки жерге окуянын ортосу кандай болду эле? Окуянын ортосун жазабыз. Ошондой эле аңгеменин аягы кантип бүттү? Биз биринчи бөлүгүн менен гана тааныштык бүгүн. Ошол биринчи бөлүгү кандай жыйынтыкталды? Ошол жерине жазабыз балдар. Анан акыркы таблица бул мага
бул аңгеме кандай таасир калтырды деген суроого жооп жаза кетесиңер. Силер бул аңгемеден кандай таасир алдыңар, өзүңөргө кандай сабактарды алдыңар? Ошол нерсени жазып белгилей кеткиле балдар. Кийинки биздин акыркы тапшырмабыз калтырылып кеткен сөздөрдү өз алдыңарча ой жүгүртүп толуктап жазгыла, андан соң окуу китебиңердеги тексттер менен салыштыргыла деп бердим балдар. Бул жерде белгилүү темадагы силерге ошол аңгемелериңерден үзүндү катары алынган текст берилген. Боштук жерлерине өз алдыбызча ой жүгүртүп, туура келген сөздөрдү коебуз дагы, андан соң окуп көрөбүз өз алдыбызча. Эгерде биз ойду канчалык туура бере алгандыгыбызды китептеги текст менен салыштырып көрөбүз балдар. Бул тапшырма жактыбы? Азаматсыңар. Баарыңарды тапшырманы мыкты деңгээлде, жогорку деңгээлде аткарат деген ишеничтемин. Ошол тапшырмаларды балдар биз бул критерийлер боюнча баалап алабыз. Силерге баалоонун критерийлерин эскертпей кетейин. Биринчи тапшырмада таблицага 3дөн кем эмес маалымат камтый алышы. Биринчи таблицага мен айттым го силерге фантастикалык жагын белгилейсиңер, ошол менен эле чындыкка дал келүүсүн белгилегенде ошол маалыматка 3дөн кем эмес таблицага маалыматтын камтый алуусуна 1 балл беребиз. Анан окуянын картасын толук түзүүсүнө карайбыз балдар. Окуянын картасын толук түзүүдө биз эмнелерди эске алабыз? Ар бир таблицанын бөлүкчөлөрүн карап толтурабыз. Ар бир таблицанын бөлүкчөлөрүнө 0,5 упайдан беребиз. Ошондо силер окуянын картасын түзүүдө 3 баллга ээ болосуңар. Ошондой эле балдар, сүйлөмдөрдү туура толуктай алышыңарга 1 балл берилет. Бул менимче жеңил эле тапшырма силер үчүн. Окуп көрөсүңөр дагы, маанисине карап сөздөрдү коюп, аны китептеги текст менен салыштырып көрөбүз. Бул силерге 1 балл берет. Балдар, ушул 3 тапшырманын ичинен өзүңөр күчүңөрдү сынап көргүлө, канчасын силер толук аткара аласыңар. Ушул боюнча жибересиңер мага. Балдар, кайтарым байланышты силер мага кантип жөнөтөсүңөр? Адаттагыдай эле дагы бир ирет эскерте кетейин силерге. Кайтарым байланышты төмөнкү жолдор аркылуу мага жөнөтсөңөр болот балдар. Биринчиден биз күндө эле колдонуп көбүнчө активдүү бизде WhatsApp аркылуу жөнөтсөңөр болот. Андан сырткары мен бул жерге өзүмдүн электрондук почтамды калтыра кеттим. Ушул шилтеме менен кирип электрондук почтама жөнөтсөңөр болот. Андан сырткары Google дискке дагы жүктөсөңөр болот. Ал жерде мен өзүңөргө атайын папка ачып койгом. Ошол жерге жүктөсөңөр, мен ушул жердеги жүктөгөнүңөргө карап, кайтарым байланышты алып, силерди критерийлерди карап баалайм балдар. Балдар, акырында силерге кайрылууга кетүүчү нерсе өз алдыңарча аңгемени толук түрдө сөзсүз окугула. Себеби уккандан караганда, окуганда силер дагы көбүрөөк жаңы маалыматтарга ээ болосуңар. Ошон үчүн ар бириңер сөзсүз түрдө китебиңерди алып, өз алдыбызча ушул Хусейин Эсенкожоев агайыбыздын фантастикалык аңгемесин толук окуп чыгабыз. Анан бүгүнкү күнүңөргө ийгилик каалайм балдар. Күнүңөр көңүлдүү улансын. Кийинки сабактарыңарга ийгилик каалайм. Дагы да жакшылыктарда, жакшы маанайларда силер менен сабактарда ар дайым жолуга берели. Эсен аман тургула, сак саламатта болгула балдар.